Бурганактап жааган кардын алдында Батыш автобекетинин кире беришинде жашы 25-30 жаштардагы жигит эс учун жоготуп жатат деген маалымат боюнча баратабыз. Биз келген маалда Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кайгуул күзөт кызматынын тескөөчүлөрү күбө айткан билдирүү боюнча келишип, эс учун жоготкон жигитти ойготууга аракеттенип жатышыптыр. Автобекеттин кире беришиндеги муздаксызда жаткан жигит спирт ичимдигин ашыкча ичип алгандыктанбы, Айтор кайгуулчулардын ойготуу аракетинен майнап чыккан жок. Biz militsиядан чалып жатабыз. Могуреке Западный автовокзалга скорый жөнөтөсүз берди. Бир бала без сознания жатат. Бул жолу 25-30га жетпейт. Западный автовокзал жана милициянын бөлүмүнүн астында. Биз милициядан болот, сизге келген. Касымов. Без сознания жатат, бери нашатыр сыртакта турбай жатабыз. Эртерээк жөнөтүңүзчү скорыйга, конечно. Милицияны чакырткан күбөлөрдүн айтымында жаш жигит кыштын ызгаар суугунда 1,5-2 сааттан бери ушул орундукта жатыптыр. Аларда ойготууга аракеттенип, бирок ал эч бир сезимсиз жата бергендиктен жүзейк аркылуу милицияны чакырткан экен. Эжекен, не болду биз? Западный автовокзалдан күтүп атпайсызбы? Уже жарым саат болду күтүп атканыма сизди скорый дейт. Болсоңуз бияка эртерээк келсин. Адам ойлонуп атат да. Кар жотурду. Кар жотот, ичине кирип отуруптур. Ой, куалтыр. Тынч отуруп бар жылуураак тияка. Отпайдын. Ошол рахмат. Nasıl? Видимо, этот уже час прошел. Как? Час прошел. А что вы никуда не занесли? Вайке! Вайке! Как зовут? Как зовут? Көздач байке, көздач. Кийинчерээк чакыртылган тез жардамчылардын бригадасы медициналык шаймандар менен жетип келип, сезимсиз жаткан жигитти нашатыр спиртинин таасири менен уйкусунан ойготуп, үстүртөн кароо иштерин жүргүзүп, ден соолугунан жабыр тартпагандыгын, болгону спирт ичимдигинин ашыкча таасири астында өзүн өзү колго ала албай жатат деген тыянагын чыгарган. Как вас зовут? Нурлан? Нурлан зовут? И Джигит? Джигит? Медицинская помощь нужна? Конечно, Нужно? Что беспокоит? Что болит? Сердце болит? да, конечно. А где сердце? Покажи пальцем. Вот, знаешь, вот на вот.
Вы алкоголь сегодня принимали? Да. Много? Нет. Түнкү суукта жатып, үшүп тоңуп калбасын деген максатта бутуна тура албай калган жигитти андан ары туруктуу жашоочу жайы жок адамдар убактылуу түнөгөн Коломто борборуна алып бармай болушту. Sen düşünüp atasın, sana yardım bergen geldik. Söndürün. $27 лет вам? Хорошо. А зовут? Пожалуйста. В Колумбу поедем, там тепло помоем. Мне ничего не нету. Вот. Давайте, пожалуйста. Ничего не нету. Вот. Да, конечно. Вот, благодарю вас. Gün içinde böyle olur şunday masraf düşkene. Azırkı malda o kışındasın. Көчөдө уктап калып үшүп калат да көбүнчө. Приехали? О, bu жактан ачылат. Опа. Здесь скользко, нереально. Опа. Видимых повреждений после обморожения не имеется. Сейчас первый решился. Да. Коломто борборуна келгенибизде ичиндеги орундуктар жыкчыйма адамдарга толгондуктан тез жардамчылар алып келген конокту кире беришке жаткырмай болушту. Совсем хороший. Встань, встань. Встань, встань. Ай. Ошентип жинди суунун азабы менен тартип сакчылары менен ак халатчандарды бир топ оорага салган. Өзүнүн аты жөнүн жана жашаган дерегин айтууга тили күрмөөгө келбеген белгисиз жигит коридордун төрүнөн орун алып, жылуу жумшак төшөнчүнүн үстүндө соолукканга чейин эс алмай болду. Kaça, canım yavaş номер ne olur? Boşa, verip koy номерді. Salsın. Salsın özü, ayağına salsın. Bagajını açıp sal. Sal bagajını açıp kal. Күмүш түстөгү Мерседестин айдоочусун жол сакчылары токтотуп текшерүүгө алышканда спирт ичимдигин ичкенге шек туудурган.
Биздин чыгармачыл топ келген маалда унаанын айдоочусу мамлекеттик номерлерин чечип, көздөн далдоорок жашырып коюуга аракеттенип жатыптыр. Айтымында Мерседес өзүнүкү эмес, таанышыныкын сурап бүгүн гана көчөгө айдап чыккан экен. Ушул жактан тостуңуздарбы? Кийинки түрдүрөк адам тосконбуз, бияка чейин токтобой. Beni ayda kötü dedim. Bravo dedi. Ben barayım dedim. Ben eşitlik edeyim yok mu? Mülükçü. Allah mı soruyor? Kim dedi? Söyleyeyim mi? Tuttular başlayın diye. Hayır, kurşunlar. Kulpanlı oldu. Мерседестин арткы жүк салуучу бөлүгү жабылар замат жол сакчылар аны наркологиялык борборго алып жөнөштү. Мастыкты аныктоочу борбордон 21 жаштагы айдоочунун спирт ичимдигин ичкендиги тасыкталган. Айта кетчү жагыдай 2019 жылдын 1 январына чейин мас абалында руль башкарган айдоочулардын унаалары айып короосуна токтотулуп, соттун чечимине жараша айдоо укугунан 1 жылга ажыратуу же 10 000 сом өлчөмүндө мамлекетке айып пул төлөөгө милдеттүү болушчу. Азыркы мыйзам талаптары боюнча мас айдоочулардын айдоочулук куөлүгү жана унаасы өзүнүн карамагында калып, 17 500 сомду 1 ай аралыгында төлөп койсо болду. Ал эми мастыгы тастыкталгандардын унаасын айдоочулук куөлүгү бар жакын тааныштары же туугандары андан ары айдап кете берсе болот. Иди сюда, ко мне. Иди сюда. Резкий запах. Резко. Положите. Бул айдоочунун унаасын айдап кетүүгө чакырткан таанышынын жанында айдоочулук куөлүгү жок болгондуктан жол сакчысы айдоочунун макулдугу менен рульга отуруп, жакынкы көчөлөрдөгү унаа токтотуучу жайга чейин жеткирип бермей болду. Сол эсе? Сол эсе? Азыр машинага кетти, мэрияның алдына токтотуп берем. Хорошо, макулсуңарбы? Все хорошо. Баха. Мэрияның алдында парковка. Дани, неме? Дани. Токтотсун. Камералар бар. Bu yakta ne yapıyorsun? Yakta ne yapıyorsun? Азыр сен биринчи үйгө жеткизели сени. Мындай тура берген үйгө болбойт. Yakta ne yapıyorsun? Ошондой кылалы. Мэриянын астына токтотуп калчы. Жүз мэриянын астына токтотуп калсın. Ошондой кылайын да мен. Но ылдый жакта барбы? Отурма. Отур айттым. Эметебиз, азыр барам мен өзүм.
Audi менен жүргүнчүлөрдү ташуучу Mercedes'тин жол кырсыгына кабылгандыгы боюнча күбөлөр биздин программага кабарлаган. Айтылган дарекке барганыбызда батыштан чыгышты көздөй келаткан Audi'ни жол чырактын түбүнөн кичи автобустун айдоочусу артынан сүзүп алгандыгына күбө болдук. А сизден бурап койду мындай, э? Күбөлөрдүн айтымында жүргүнчүлөрдү ташыган унаанын айдоочусу кырсык болор замат эле бычак көтөрө түшүп, өзүнүн колдорун кесүүгө аракеттениптир. Мындай аракетке баргандыгын кырсыктын себепкери болгон айдоочу өзү да танган жок. Айтым көп болсо мен каматасам мен коркпойм, мен ичкем, мен камалам. Мен иштеп алам делебейм. Любой, гайын чакырасың, чакырам. Алам кетпейді, болмайсың. Болмайды да, не қылып ол? Адам көшіп қайсам болмайды да. Алып кеткенде қандай алып кетсейік? Алып кеткенде мен қайқан мен документ бейесі келіп берсін маған согласие. Бейесі Россияда дейсің. 1,5 ай болды мен ошоның айынан кырышып ичип келдим. Жакшына чечилип алып бейни көндү. Алып кеткен калаңыз каматым. Өзің көмбөй етпайсың. Мен түшүп айттым, ака коюң дедим. Качан коюң дедим, балдар турат. Мына ушул балдар турат, мен айттым, байыны коюң дедим. Мен айттым, алып кет машинаны төлөп акчасына, досторумду, туугандарымды чакырсаң болбой койдуң ғой. Мен тууганым болсо, башкам болсо, мен туугандарыма ишенбейм. Туугандарым бүгүн 10 миң иштедим, 10 миң берет эле мен тууганым. Туурабы? Мен өз күчүмөн ушундай эле 140 миң берип 30 миң калган, 170 миң калган. Азыр 9 миң акчасы калды. 4 миң берип келдим. Мен 1-февралга 30 миң беришим керек. Бере албай, ушудан акча чогулуп аткан. 200 миң кредит алгам. Тегин коюп. Мен жаспайм, мен сага мына молдуңда балдар турат. Жок, сен машинаны эсине чакырып бер, ушу мага жаспайсың. Машинаны эсине Москвадан келбейт да. Ана мен кантип алып кетем дейт, айласаң. Мен ошонун айынан кыйкырышып, азыр кыйкырышып келдим. Түшүнүп атасыз? Бир тоо болду. Ушун документти өткүзүп бер, мага деп кыйкырышып келдим, Кыйкырышып, сөгүшүп келип атат. Ушул нерсе болду. Алып кетти да машинаны. Машинаны унутулду. Машина сага бар жок сага. Бул сизге катталганбы документи? Мен бул машинаны алгамда чын-чынына келгенде 140 миң санап берип, 30 миң карыздылып алгам. Турады. Качан алдыңыз эле? 13 декабрь күнү алгам. Ушу 13 декабрь күнү. 1,5 ай болуптур да? Ошонун айынан азыр сөгүшүп, кагышып келип ушул нерсе болду. Чынмы? Мен машинаны алып кетейин. Мен тактап бар жогун берем майлы. Мен паспортумду сиздин колуңузга берем. Эч жакта качып кетпейм. Мен келип сүзүп атам да, мен сүзбесем бул машина мындай болбойт. Чынбы? Менин машинам мындай болбойт. Туурабы? Мен эмнеге мойнума албайм? Бу дүйнө баш аман болсо, темирде табылат, акча табылат го. Машинаны алып кетиң аке. Гай май не кереги бар? Апарың оны сатасызбы? 50 миңге сатасызбы? 20 миңге сатасызбы? Оңдоптон чыгып мен жүрөрүң аке. Эртең күндө көрүшкөн жерде салам алейкум деп жүрөрүң. Документ жок, жигит кантайдан? Документи жок, өлүп кетсин. Тааныштарың чакырт жок дегенде. Көрүш, өзүн алып качып. Audinин айдоочусу кырсык тууралуу шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан иликтөө тобун чакырткандыгын, ал эми экинчи айдоочу болсо маселени ордунан чечели деген сунушун айтып жатты. Алың менин паспортуму. Эгер түшкөн адам болсоңуз, менин паспортумду алың. Сизге мен документ. Тилекке каршы Mercedes'тин документтери боюнча айдоочуга тиешеси жок болгондуктан бир топ эле материалдык чыгымга учураган Audi'нин айдоочусу анын сунушуна макул болгон жок. Мында алдым караганда, действительно мен өзүм билем, газ тептим. Алдым бопштой болду, газ тепкенде эле тарс этти. Ben koya kaldınız. Алдым бош болду. Газ тептим. Неге дегенде мен шашып бараткам. Уктап кеткен жок белеңиз? Куда тогон мен Москва бишке каттайм мен. Мен жазылсынчы.
Мен уктагды деген нерсени билбейм мен. Азыр түн жарым болуп турат дейм да азыр. Жок, мен уктады деген нерсе. Мен айттым, алдым бош эле. Мен газ таштап, нормально 3-чү скоростта келип аткам. 3төн газ тептим, тарс этти. Ушу 3төгү скоростмен ушу болуп. Мен ичсем деле өзүм билем. Бул убакыттарда жүргүнчүлөрдү ташып иштеген бусиктин айдоочусу спирт ичимдигин ичип руль башкарып жүргөндүгүн жана унаасынын кыймылдаткычынын баасы эле Audи'ден кымбат бааланарын айтып кыйкырып ачууланып жатты. Вот капоттогу моторумачы сиздин Audи'ңизди сатып алам, билесизби? Билесизби? О, моторумду чыгарып сатсамчы, сиздин Audи'ңизди сатып алам. Ушул нерсени билесизби? Ушул моторду сатсаңыз Audи'ңизди жаңысын алып аласыз. Наш гөлмөсү. Чакырбайсың, чакырсаң Эч ким чакырбайм. Мен айттым, тууганым эмне жооп берсин да. мен сизге айттым. Менин моторума сиздин Audи'ңизди алам. Макул. Айдаган атабы, карап койчу. Ачкычын алып алчы. Бир убакыттарда өзүн агрессивдүү маанайда алып жүргөн экинчи айдоочу Мерседесин от алдырып, кырсык болгон жерден айдап кетүү аракетин көрдү. Бирок күбөлөр анын аракеттерине жол беришкен жок. Брат. Мен качып кеткен оюм жок, белек. Кийинчерээк бусиктин айдоочусунун таанышы болом деген адам келип, окуяга аралашып, эки тарапты жайгарууга аракеттенип көрдү. Баятан бери бир азга тынчып калган айдоочу таанышы келери менен кайрадан ачууланып тополоң салып, алдыңкы жүрмө бөлүктөрү талкаланган унаасын күчкө салып айдап, ордунан жылдырып качып жөнөдү. Токтоп турбайсыңбы? Мен көрдүң бü? Артынан айдасаң. Ошол убакыттарда жолдун каршы багытында өтүп бараткан кайгоолчулар жардамга келип, айдоочуну жол сакчылары келгичекти кармап турууга көмөктөшкөн. Не болду? Дөңгөлөк жарылды уже. Эч нерсе жарылган жок. Мен айттым, мен жакшынай айттым. Алып кеткиле машинаны туурабы? Бай сиз тартыптыңыз беле? О, эмне айдап кетип калдыңыз азыр? Жок. 1 саат болду да, ке. Эми ошол күтүп атпайсыздарбы? Азыр эмне токтоп калдыңыз? Дөңгөлөк жарылдыбы? Жок, эч нерсе болду. Мен атайын токтодум. Мында айдап эле кайра токтоп калдым. Мен анда мамилем жок. Менчи бирөөгө жамандык калашым жок. Мен просто токтодум. Мен анда мындай ичинде алып кет дедим машинаны. Менин машинамда турган мотордун тура, жаңы айттым, тура, братан. Ошо машинанын моторуна Audи'ң келет. Кой, алып кет. Тынч эле жиштирип койлу. Ушуна тынчтып койлу десем, акыры мен 1 саат, 1,5 саат туттум мына. Турат. Паспортун берем дедимби? Тура, видеого hem сүйлөп бердим, чынбы? Паспортун берем, любой питон мени чакырдыла дедим. Ал сиз мас болгон үчүн ишенбей атат да сизге. Жок, мен ичкем деп айттымбы, айтпадымбы? Айттым. Видеодо hem сүйлөдүм, тура. Мен айттым. Мен ушундай өзү семьямдан ажырап, ушундай болуп турам. Айке, машина несі қаяқта? Москвада. Москвада. Алып кет дедим мен, алып кет. Алып кетейик. Москвада жүріп сізге айттым, машина алып кетті. Жок, мен саттым, о, Москвадагы хозяйыны башка бирөөгө саткан. Одан мен сатып алгам командир. Мен 14-чү машинам мен. Мен топ алдым, 5-классыма техника отурган болсом, бир машина сүзө элекмин. Ушу бүгүн сүздүм. Біз жолы 14 жылдан бері Биринчи, мен 5-классыма, мен 36-га чыктым. Биринчи жолума, мен 5-классымда трактор айдагам. Кийинчерээк жол кырсыктарын иликтөөчүлөр келип, окуяны иликтөөгө алышкан. Эскерте кетсек, мыйзамга ылайык жол кырсыгынын себепкери болгон айдоочу 5000 сом айыпка жыгылат. Эгерде ал спирт ичимдигин ичкендиги тастыкталса, 17500 сомду да төлөөгө мажбур. Любой жакка барбайм. Нахуй барасыз. Эч жакка барбайм, мен ичкем.
Сиздерге жума аралыгында Бишкек шаарынын аймагында тартип сакчылары менен биргеликте жүрүп, мыйзам бузуу көрүнүштөрү боюнча программаны даярдап, баяндап берген Ильязбек Балташев болду. Көрсөтүүбүздүн соңунда 2019 жылдын 12 февралынан баштап ишке кирүүчү коопсуз шаар долбоору тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан даярдалган видеороликтер менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда 12 февралдан тарта коопсуз шаар долбоору ишке киргизилет. Негизги максат адам өмүрүн алган жол кырсыктарын 0%га түшүрүү. Экинчи максат жол кырсыктарын 50-70%га чейин азайтуу. Орнотулган аппараттык программалык комплекстер төмөнкү жол кыймылынын эрежелерин бузууларын аныктайт. Тыюу салуучу жол чырагынан өтүү. Кыймылдын карама-каршы тилкесине чыгуу. Унаа каражатынын жолдун четинде, тротуарда, велосипед жолдорунда, газондордо жана жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жерден жүрүүсү. Тыюу салуучу жол чырагында токтоо сызыкчасынан өтүү. Унаа каражатынын айдоочусунун жөө адам өткөлүнүн талаптарын сактабагандыгы. Белгиленген ылдамдыктан ашуу. Унаа каражатынын айдоочусунун токтоонун жана унаа токтоочу жайдын талаптарын сактабагандыгы. Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексине ылайык айып көрсөтүлөт. Ыйгарым укуктуу органдар видео тасма жана сүрөттөр иштелип чыккандан кийин унаа каражатынын ээсине айып салуу жөнүндө токтом жөнөтөт. Жол эрежесин сактоо — өмүрдүн мыйзамы.